ТРК телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Жунар Эсенова. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Кыргызстандын Эфиопия Федеративдик Демократиялык Республикасы менен саясий, соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий байланыштарын андан ары өнүктүрүү жана камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 5-беренесинин 2-бөлүгүнө мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 4-беренесинин 10-пунктуна ылайык төмөнкү токтом кылынат. Аддис Абеба шаарына жайгаштыруу менен Кыргызстандын Эфиопиядагы элчилиги уюштурулсун. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети Кыргызстандын Эфиопиядагы элчилигинин ишин уюштуруу жана финансылык жактан камсыз кылуу маселесин чечсин. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин штаттык санын 4-1 көбөйтүү маселесин чечсин. Өзүнүн чечимин ушул жарлыкка ылайык келтирсин. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, айыл чарба министри Бакыт Төрөбаев Кытайдын Синьцзянь уйгур автономдуу районуна болгон жумуш сапарынын алкагында Үрүмчү шаарында бир катар ири компаниялардын жетекчилери менен жолугушту. Алгач Кытай Кыргыз Кайюань өнөр жай өнүктүрүү ЛДТ компаниясы менен Чүй облусунда интеллектуалдык инфраструктурасы бар Азия-Европа алтын жол бажы логистикалык паркын куруу долбоорун талкууланды. Инвестиция көлөмү $30 миллион түзөт. Андан соң Цюань Ибао компаниясы менен кызматташтык маселелери каралды. Бул компания айыл чарба дрондорун өндүрүү жана жасалма жамгыр жаадыруу тармагында иш алып барат. Жыйынтыгында Кыргызстанга $1,12 миллион айыл чарба техникалары гранттык негизде берилди. Ошондой эле Кыргыз Агрохолдинг ачык акционердик коому менен Цюань Ибао компаниясы кызматташуу жөнүндө меморандумга кол койду. Сапардын акыркы күнүндө Бакыт Төрөбаев Кытайдын үрөн өндүрүү, мал чарбачылыгы жана багбанчылык боюнча иш алып барган 6 ири компаниясынын жетекчилери менен жолукту. Ал Кыргызстанда инвестициялык климат туруктуу экенин белгилеп, аларды 3-4 апрелде өтө турган айыл чарба форумуна чакырды. Мамлекеттин колдоосу менен ишке ашырылып жаткан лизинг долбоору аркылуу бүгүнкү күнгө карата республика боюнча дыйкандарга 886,1 миллион сомго 188 техника берилди. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Ведомстводон маалымдашкандай, аталган долбоор ишке кирген күндөн тартып жалпы өлкө боюнча 7073 даана техника берилди. Ал үчүн 18,38 миллиард сом жумшалды. Теманы кабарчыбыз улантат. Айылдык товар өндүрүүчүлөргө лизингке айыл чарба техникаларынын бардык түрлөрү кайра иштетүү өнөр жайы үчүн жабдуулары банктар аркылуу жеңилдетилген шартта жылдык үстөк пайызы 6% менен 7 жылдык мөөнөткө лизингке берилүүдө. Мамлекеттин колдоосу аркылуу ишке ашырылып жаткан лизинг долбоорлору аркылуу бүгүнкү күнгө карата бардыгы болуп 19 миллиард сомго 7300гө жакын техника лизинг жолу аркылуу дыйкандарга берилди. Дыйкандарыбызды айыл чарба техникалары менен камсыз кылуу максатында 2011 жылдан бери өлкөбүздө айыл чарба техникалардын лизинг долбоорлору иштеп келе жатат. Бүгүнкү күнгө карата жалпы жонунан дыйкандарыбызга 7,2 миң даана техника берилди. Суммасы 19 миллиард сом түзөт. Быйыл эле 3 айдын ичинде дыйкандарыбызга 188 даана техника дыйкандарыбызга берилди да бүгүнкү карата. Көпчүлүгү 70%га жакыны тракторлор түзөт. 1-3-4% дан комбайндары, анан калгандары башка түрдөгү айыл чарба техникалар болуп саналат да. Дыйкандарга механизациялаштырылган кызматтарды өз убагында жана сапаттуу көрсөтүү лизингдин өнүгүшү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында 2011 жылдан тартып министрликтин демилгеси менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин колдоосунун негизинде Айыл банк жана Элдик банк ачык акционердик коомдору аркылуу 7 лизинг долбоору түзүлүп, айыл чарба техникаларын жана жабдууларын лизингке берүү ишке ашып жатат. Азыркы учурда бизде банк негизи программа кредитования лизинг аркылуу өзү 24 жыл башында башталган. Госпрограмма боюнча биздики именно агрардык сектор боюнча 120 фермерлик кооперативчик жана хозяйство боюнча
267 миллион сомго техника айыл чарба берилген да. Ошонун арасында ичинде жабдуу техникалар да бар. Андан сырткары трактордон башка бизде комбайн, сеялка, керектүү айыл чарбага техника баары бар да. Ошонун арасында ошо 120 фермерден ашык уже техника алып, азырынча иштетип жатат. Андан башка да бизде дагы азыр 2 госпрограмма иштетилип жатат. Бирөө уже реализацияга кирди, экинчиси азыр келечекте киргизип баштайбыз да. Бизден ошо каражаттын баары суммасын санаганда 267 миллион сом бөлүнгөн. Бизден банктан негизи андан көбүрөөк бөлүнгөн, азырынча бирок финансирование күтүп жатабыз да. Белгилөөсөк, мамлекеттин колдоосу менен ишке ашып жаткан лизинг долбоору аркылуу бүгүнкү күнгө карата республика боюнча дыйкандарга 886,1 миллион сомго 188 техника берилди. Аталган долбоор ишке кирген күндөн тартып жалпы өлкө боюнча 7073 даана техника берилип, ал үчүн 18,38 миллиард сом жумшалды. Айгерим Дүйшөбаева, Чыңгыз Садыков, УТРК, Чүй, Бишкек шаары. Панфилов районунда жазгы сугат иштерине активдүү даярдык көрүлүүдө. Каналдарды тазалоо, жаңы скважиналарды бургулоо жана эскилерин калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Кандай иштер аяктады, дагы эмне жасалышы керек? Бул тууралуу кийинки сюжетте. Панфилов районунда жазгы сугат иштерине кызуу даярдык жүрүүдө. Бул иш-чаралардын алкагында каналдарды механикалык тазалоо, скважиналарды калыбына келтирүү жана бургалоо иштери жүргүзүлүүдө. 9 чоң БДР, БСР бар. Алар 18,6 миллион куб суу топтош керек. Азыркы мезгилде 16,6 миллион куб суу топтолду. Бул болсо 82% толду. Жакынкы арада бүт көлмөлөрү 100% суу менен толот. Мындан сырткары азыркы мезгилде республикалык бюджеттен жана АБ тарабынан 11 суу скважинасын тазалоо жумуштары болуп жатат. 1-апрелге чейин ал суу скважиналары тазаланып бүтүп жумушка берилет. Бул вегетация мезгилинде суу менен камсыз кылуунуга дагы бир өбөлгө түзөт. Ошондой эле Дарыянын жээгине сугат үчүн 6 скважина оңдолуп, калыбына келтирилди. Учурда оңдоо жана калыбына келтирүү иштери уланууда. Бул скважина 1984-жылы бургаланган, узундугу 1509 метр. Калыбына келтирилгенден кийин ал саатына 160 куб метр же 44 литр суу менен камсыздайт. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп тургандай, Панфилов суу чарбасынын караштуу Эр-2 каналынын бойлой жайгашкан 6 скважина тазалоо иштери жүрүп жатат. Бул анткени бул Эр-2 каналында скважинабызды иштеткенин себеби бул ушу Парсейс айылынын жогору жагына жайгашкан номер 2 суу сактагычыбыз бар. Ошол жака суу жетпес, бул кургакчылыкта ошол жака суу жетпей калган. Ошондуктан бул биз кризистик суу жоготуу боюнча ошол жака подпиткага пландалып иш аткарып атабыз бүгүнкү күндө. Мындан тышкары Азия өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен Эр-27 каналында жалпы наркы 43 миллион 171,762 миң сом болгон 5 жаңы скважина бургаланып жатат. Бүгүнкү күндө 4 скважина ишке киргизилип, суу менен камсыздалууда. Акыркы скважинаны март айында бүтүрүү пландалган. Скважина боюнча тактап айтып кетсем, скважина тереңдиги 230 метрлик скважиналар, ар бир 5 өтең. Бизге берилген план, бизге коюлган задача секундасына 44 литр суу алышыбыз керек табыча. Бүгүнкү күндө бардыгы 100% аткарылды. Суу биз ойлогондон да жакшы чыкты. Суу өзүнүн калыбында токтоосуз самаждеп деп коет. Самаждепте чыгып атат азыр. Жакшы дебит жакшы берип атат. Буйруса 5 тең иштеген малда 5 тең жакканы саатына 800 куб суу алууга даярбыз. Белгилей кетсек, Агермен суу сактагычы алдыдагы сугат мезгилине толук даяр. Анын долбоордук көлөмү 1,210 миллион метр куб, ал эми сууга таянты 704 гектар. 2025 жылдын 17 мартына карата суу сактагыч 100% толтурулуп, дыйкандар үзгүлтүксүз суу менен камсыздалат. Техникалык иш-чаралардан тышкары жергиликтүү тургундар жана адистер каналдардын аймагында ишембилик өткөрүштү. Алар каналдарды жана анын жанындагы аймакты таштандыдан жана ылайдан тазалап, сууну тоскоолдуксуз агышын камсыз кылышты. Панфилов районунда жаз
келип дыйкандар, суу чарбасында иштегендер кызуу ирригациялык системаларды тазалоо боюнча жумуштар жүрүп жатат. Панфилов районунда чарба аралык 129, чарба ичинде болсо 457 километрди арыктарды, каналдарды тазалоо иштери азыр өзүңүздөр көргөндөй кызуу жүрүп жатат. Бул жерде райондук суу чарба башкармалыгы, андан сырткары айыл өкмөттөрүнүн кызматкерлери, муниципалдык кызматкерлер өздөрүнө тиешелүү жерлерди тазалоо жумуштарын башташты. Белгилей кетсек, жүргүзүлгөн иш-чаранын жыйынтыгы менен Панфилов районунун дыйкан фермерлери алдыдагы сугат мезгилине ишенимдүү даярданып, эгиндердин үзгүлтүксүз суу менен камсыздай алышаарына толук ишенимди арттырууда. Салык кызматынын кызматкерлери Бишкек шаарында жана Чүй облусунун аймагында рейдтик иш-чараларды жүргүзүүдө. Ведомстводан маалымдашкандай, рейдтик иш-чара салык контролу күйүүчү майдын мыйзамсыз жүгүртүлүшүн аныктоого жана аны токтотууга, ошондой эле күйүүчү майлоочу майларды сатуу чөйрөсүндөгү ачык айкындуулукту камсыздоого багытталган. Текшерүүлөрдүн жүрүшүндө сатылып жаткан күйүүчү майдын колдонуудагы мыйзам талабына ылайык белгиленген маркасын бар же жок экендиги көзөмөлдөнөт. Эскерте кетсек, эгерде күйүүчү майдын маркасынын жок экендиги аныкталса, жеке жана юридикалык жактар мыйзамда белгиленген жоопкерчиликке тартылат. Мыйзам бузуу Кыргыз Республикасынын салык кодексине жана башка нормативдик укуктук актыларга ылайык чараларды көрүүгө алып келет. Күйүүчү майлоочу материалдардын базарынын бардык катышуучуларын мыйзам талаптарын так сактоого, күйүүчү майды өз убагында маркалоого жана ишмердүүлүгүн укуктук талаада жүргүзүүгө чакырабыз деп айтылат маалыматта. Токмокту автоен баштык жазаган айдоочуга 15 000 сом айып салынды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, Бишкек Нарын Тоору-Карт айланма унаа жолунда Land Cruiser Prado үлгүсүндөгү унаа Audi S4 үлгүсүндөгү унаасынын жолун тороп, автоен баштык жазап жаткандыгы боюнча видео тасма тараган. Бул факты боюнча Токмок шаардык ички иштер бөлүмү боюнча жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлери айдоочуну аныктоо иштерин жүргүзүп, бүгүн авто унаанын айдоочусу кармалып, ага 15 000 сом айып салуу менен унаасы айып короо жайына токтотулду. Урматтуу жарандар, эгерде мына ушундай эреже бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын 0709 78 72 90 ишеним номуруна жөнөтүп койсоңуздар болот. Биз тараптан тиешелүү чаралар көрүлөт деп айтылат маалыматта. Токмок шаарында коомдук тартипти көзөмөлдөө күчөтүлдү. Эми аймактык тескөөчүлөр жаңы форматта боди камералар жана кызматтык планшеттер менен иш алып барышат. Бул технологиялар укук бузууларды каттоого, алдын алуу иштерин жүргүзүүгө жана кылмыштарды ачууга жардам берет. Мындай өзгөрүүлөр шаар коопсуздугун камсыздоого кандай таасир берет? Жообу кабарчыбыздын материалында. Токмок шаарында аймактык тескөөчүлөр жаңы форматта иштей башташты. Ар бир кызматкер боди камера жана кызматтык планшет менен камсыздалган. Бул технологиялар укук бузууларды каттоого гана эмес, алдын алуу иштерин жүргүзүүдө да маанилүү роль ойнойт. Жарандар менен сыйлык мамиле, боди камералардын колдонуу эрежелерди буспоо. Солго бөлүнгөн жерлерге кадам да. Токмок Чүй облусунун административдик борбору 2023 жылдагы статистикалык маалыматтарга ылайык шаарда 96 000ден ашуун киши жашайт. Ал эми расмий катталган калктын саны учурда 74 000дин тегерегинде. Бул аймакта коомдук тартипти 124 милиция кызматкери камсыздайт. Бул аларга чоң жоопкерчиликти жүктөйт. Биздин иш күнүбүз күндө эртең менен саат 9да башталат. 9да шаардык ички иштер бөлүмүнө келип, жетекчиликтен нускама өтүлөт, тапшырмалар коюлат. Ал тапшырмалардын баары коюлуп бүткөндөн кийин өзүбүздүн тейлеген аймактарга барып кызмат өтөбүз. Бул кызмат өтөө учурунда өзүбүздүн тейлеген аймактагы жарандар менен маектешип, соттолгондорду текшерип, ар кандай үй бүлөлүк зордук, зомбулуктун, кылмыштуулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу жөнүндө жарандар менен профилактикалык иш-чараларды жүргүзөбүз. Тартип сакчыларынын негизги милдеттеринен бири укук бузууларга ыкчам чара көрүү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана кылмыштуулукту алдын алуу. Бизге берилген боди камера, планшеттер менен бул кызмат өтөө абдан кызматкердин кызмат өтөөсүн жеңилдетти, шарттарын жеңилдетип,
мисалы ошол тейлеген аймагындагы жашаган жарандарды, мурда соттолгон соттуулугу бар жарандарды, психологик оорулуу жарандарды ошо баарын планшетке киргизип домовладение кылабыз. Анан эртең бир кандайдыр бир ошо тейлеген аймагында бир кылмыштуулук болсо, ошо кылмыштын бетин ачууда кылмышка шектүү мурда соттолгон адамдарды кагаз бетин аңтарып карап отурбай, планшеттен электрондук өмөдө басасың, издөөгө жеңил. Милиция кызматкерлери күн сайын шаарды кыдырып, коомдук коопсуздукту көзөмөлдөйт. Айрыкча каттоодо турган адамдарды көзөмөлдөө алардын маанилүү милдеттеринен бири. Милиция. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела, Сережа? Нормально. Как здоровье? Да, Как нормально. дома? Как мама? Окей. Мама на работе. Вот сейчас дома лежу, порой такие страшные сны снятся. Таблетки прописали же? Ну, мне прописали таблетки, но всё. я не стал их пить. Надо пить. Они же помогают. Ну, Их не просто так же прописывают. да это тупит мозг, понимаете? Не выпиваешь? Нет. Мындай текшерүүлөр каттоодо турган адамдардын белгиленген эрежелерди сактоосуна көзөмөл жүргүзүүгө жардам берет. Зарыл учурда инспекторлор социалдык маселелерди чечүүгө да көмөктөшөт. Кече военкоматка справка боюнча келгем, ошону алып кетейин. Документтер чогултуп жүрөбүз. Даярбыз. Патрулдук кызматтан тышкары аймактык тескөөчүлөр жарандардын кайрылууларын карап, документтерди тариздеп, маалымат каттарды беришет. Алардын айтымында боди камералар тартип бузуучуларды гана эмес, милиция кызматкерлеринин өздөрүн да тартипке чакырат. Ар бир кадам видеого жазылып тургандыктан милициянын ишмердүүлүгүнө байланыштуу талаш-тартыштар да азайганы байкалууда. Бул боди камера менен болсо бир мисалы укук бузуулардын алдын алуу жөнүндө кызмат өтөп жүргөнүндө Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 83 беренеси боюнча иш алып барып жатканда, мисалы коомдук жайда тамеки чегип жаткан жаран чеккен жокмун деп актануусулары болот. Ошол маалда биздин көтөрүп жүргөн боди камерабыз бизге кызматка келет. Бул кызматка келгенде бизди ошол центральный аппараттан карап отурушат. Ошоктан бизге байланышка чыгышып, биздин видеону көчүрүп, бизге телефон аркылуу ылгытып, бизге далилдегенге бир топ жеңилдик болот. Боди камераларды колдонуу жакшы жыйынтыктарды бере баштады. Алардын жардамы менен 2 уурулук жана 3 бейбаштык фактысы аныкталып, анын бири милиция кызматкери менен байланыштуу болгон. Видео жазуулар соттук териштирүүдө негизги далил катары колдонулду. Заманбап технологиялар укук бузууларды аныктоо жана кылмыштарды ачуу процессин тездетип, милиция кызматкерлеринин коопсуздугун дагы камсыз кылууда чоң мааниге ээ. Ошол боди камераларды колдонуп баштагандан бери жардам берүү катары биз ошол видео запись аркылуу, ошол боди камера тарткан видео запись аркылуу бир нече укук бузуу боюнча протокол түзүлгөн, именно жарандарга карата коомдук жайларда жазылган укук бузуулар боюнча, именно майда бейбаштыктар жана коомдук жайларда тыюу салынган тамеки чегүү учуру болгондордо. Андан тышкары биздин именно Токмокто боди камералар иштөө учурунда 2 кылмыш урдоо боюнча факттар катталып, ошол боди камера менен далилденген. Мындай чаралардын натыйжасында шаардагы коомдук тартиптин деңгээли жогорулап, милициянын иши мурдагыдан да ачык айкын жана натыйжалуу болууда. Белгилей кетсек, Чүй облусунда укук коргоо кызматкерлерине 249 боди камера жана 299 кызматтык планшет берилген. Бул жабдуулар бардык райондорго таратылып, милициянын күнүмдүк ишинде активдүү колдонууда. Жанара Эсенова, Айсло Мурзакова, Кудрат Ташмурзаев, УТРК Чүй, Токмок шаары. 2025 жылдын 17 мартынан 24 мартына чейин Чүй облусундагы мектеп окуучулары жазгы каникулга чыгышты. Бул убакытта ата-энелер балдарынын коопсуздугуна өзгөчө көңүл буруп, кароосуз калтырбоосу өтө маанилүү. Буга байланыштуу Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы ата-энелерге кайрылып, этият болууга, сактык чараларын сактоого жана мүмкүн болгон кырсыктардын алдын алууга чакырат. Урматтуу ата-энелерге кайрылуу. Өзүңөр билгендей, азыркы күндө Чүй областынын аймагында орто билим берүү мекемелеринин окуучулары каникулда 17-23 мартка чейин. Ошондуктан өзүңүздүн балдарыңыздарды кароосуз жолго чыгармаңыздарды суранабыз. Себеби өтмөк жолдордон өтүш керек. Жол коопсуздугу абдан сакташ абзел болот.
Ошондуктан ата энелердин жоопкерчилиги да каралат. Балдарыңыз жакшы караңыз. Алдамчылык фактысы боюнча Бишкек шаардык кеңешинин депутаты кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Соңку кездери социалдык түйүндөрдөгү жана мессенджердеги аккаунттарды колдонуу менен жасалган алдамчылык фактылары көбөйүп, анда кылмышкерлер өздөрүн жогорку бийлик өкүлдөрү катары көрсөтүүдө. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук органдары, башка укук коргоо органдары менен биргеликте мындай окуяларды аныктоо жана алдын алуу боюнча системалуу иш алып барууда жана жабырлануучуларга келтирилген зыяндын ордун толтуруу чараларын көрүүдө. Жүргүзүлгөн иштердин жүрүшүндө Бишкек шаардык кеңешинин депутаты тарабынан алдамчылык фактысы аныкталып, ал 2024-жылдын октябрь айында шайлоо компаниясын каржылоо максатында WhatsApp мессенджери аркылуу өзүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев катары көрсөтүп, алдамчылык жолу менен партиянын мүчөсүнүн 30 000 АКШ доллары өлчөмүндөгү акча каражаттарын ээлеп алган. Бул фактынын негизинде УКМК алдамчылык беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, анын алкагында Бишкек шаардык кеңешинин депутаты кармалып, ага тиешелүү айып тагылып, 2025-жылдын 17 мартында камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы колдонулган. Учурда тергөө иштери улантылууда. Бүгүнкү күндө алдамчылар барган сайын татаал схемаларды колдонуп, жөнөкөй жарандарды алдоодо. Алар сиздин электрондук капчыгыңызды бузуп, атыңызга насыя алып, же карточкаңыздан акча уурдап алышат. Мындай окуялардын бири Чүй облусундагы дыйкандын башынан өттү. Алдамчылар кандай иш алып барышат жана кибер кылмышкерлерден кантип коргонуу керектиги тууралуу кийинки сюжетте сөз кылабыз. 56 жаштагы Аламүдүн районунун 5 күнгө айылынын тургуну Замирбек Молдобаев алдамчылардын курмандыгына чалдыкты. Алгач анын электрондук капчыгы бөгөттөлүп, андан соң анын атына 153 300 сом өлчөмүндө тез насыя алынган. Оор эмгек менен күн көргөн дыйкан үчүн ар бир тыйын маанилүү. Бул окуя анын каржылык абалына олуттуу сокку болду. Онлайн кредитование бизге катталып атат. 14-үндө биз аны байкап калып, Эмбанкка кайрылдык. Ошонун негизинде Эмбанктын служба безопасности өзүңөрдүн жашаган турган жериңерге байланыштуу ошол жака кайрылгыла. Ички иштер органдары өздөрү следовательдер ошолор ишти жүргүзөт деп айтты. Ошонун аркасында биз Чүйскү областка кайрылдык заявление менен. Кайрылуу жасап ушундай онлайн кредитование бизге мошенниктердин аркасы менен оформление болуп кетиптир дедик. Түшүндүрмө бердик өзүбүздүкүн. Ошонун негизинде Чүйскү ГУБдун балдары, тергөө кызматында иштеген балдар ошол ишти тыкан карап, аягына чейин алып барышып, жеткиликтүү иш жасагандарды үчүн биздин мошенниктерибиз бизге оформление жасап кеткен. Ошолорубуз кармалып отурат. Ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери шектүүнүн өздүгүн аныкташты. Ал 21 жаштагы жаран болуп чыкты. Күнөөсүн мойнуна алып, жабырлануучуга келтирилген зыянды толугу менен төлөп берди. Тергөө иштеринин жүрүшүндө кылмышты 2004-жылы туулган ШИ жасаганы аныкталып, ага карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пункту боюнча кылмыш иши козголгон. 2024-жылдын 23 декабрында ал кылмыш жоопкерчилигине тартылып, үй камагына чыгаруу чарасы колдонулган. Кийинчерээк жабырлануучу материалдык чыгым толук төлөгөнүн билдирип, шек саналып жаткан адамга доосу жок экенин айтып, кылмыш ишин токтотуу боюнча кайрылган. Тергөө учурунда жабырлануучуга эч кандай басым көрсөтүлбөгөнү такталган. Ушул жагдайларды жана кылмыштын оор эместигин эске алуу менен кылмыш ишин токтотуу жана ШИге карата колдонулган баш коргоо чарасын жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алынган. Акыркы жылдары электрондук алдамчылык күч алууда. Шулуундар барган сайын татаал схемаларды колдонуп, жөнөкөй жарандарды алдоодо. Замирбек Молдобаевдин окуясы мындай кылмыштардын жалгыз гана мисалы эмес. WhatsApp тиркемеси аркылуу интернеттен ссылкаларды жөнөтөт. Ссылкалардан ошол ссылкага кирип, алданып калган адам ошол ссылкага кирген учурда
анын банктык тиркемесиндеги акчалары эшелондарга түшүп калат да, алар ошол ссылкаларды жазышат атайын. Экинчиден онлайн акча табуу, үйдө отуруп акча табуу, же болбосо акчаңды көбөйтүп берем, 2 эсе кылып берем, 500 сом салсаң 2 сааттан кийин 1,5 миң сом кылып берем деген сыяктуу ушундай алдашат да. Андан тышкары эскерте кетүүчү нерсе, азыркы учурда Simbox деген жабдуу бар. Бул биздин өлкөгө чет мамлекеттен келип атат. Ошону колдонуп аткан болсо, биздин түшүнбөгөн жарандар, билбеген жарандар буну айтышат, бул сим карталарды активировать эткен аппарат деп киргизишет да бул жакачы. Эми ошону аппаратты колдонуп аткан жарандар болсо, өз ыктыяры менен азыр ички иштер органдарына өткөрүп берүүнү суранабыз. Интернет шылундарынан каттоо эсептерин бузуп, акча урдоодон коргонуу үчүн төмөнкү коопсуздук чараларды сактаңыз. Каттоо эсептерин коргоо үчүн татаал сыр сөздү колдонуңуз. Кеминде 12 белгиден турган тамгалар, сандар жана атайын белгилерди камтышы шарт. Бардык каржылык кызматтар жана социалдык тармактар үчүн 2 факторлуу аутентификацияны 2FA-ны иштетиңиз. Ар кандай сайттар үчүн бир эле сыр сөздү колдонбоңуз. Билдирүүлөр жана чалууларга этият болуу үчүн SMS, мессенджерлер жана каттагы шектүү шилтемелерди эч качан ачпаңыз. Жеке маалыматтарды жана SMS коддорун текшерилбеген сайттарга жибербеңиз жана киргизбеңиз. Эгерде сизге банктын кызматкерлери чалып, картаңыздын маалыматтарын же SMS коддорун сураса, бул алдамчылар. Каржылык операциялардын коопсуздугу үчүн банктагы транзакциялар боюнча билдирүүлөрдү кошуңуз. Интернет банкинг аркылуу которууларга чектөөлөрдү коюңуз. Онлайн сатып алуулар үчүн өзгөчө картаны колдонуп, анда аз суммадагы акчаны сактаңыз. Түзмөктөрдү коргоо үчүн тек гана лицензияланган программаларды жана антивирустарды орнотуңуз. Операциялык системаны жана колдонмолорду үзгүлтүксүз жаңыртыңыз. Белгисиз булактардан файлдарды жана программаларды жүктөбөңүз. Бул чараларды сактоо менен сиз интернет алдамчыларынан коргонуп, жеке маалыматыңыздын жана каржылык каражаттарыңыздын коопсуздугун камсыздай аласыз. Адистердин маалыматы боюнча 2024 жылдын 12 айында Чүй облусунда 829 алдамчылык фактысы катталган. Анын ичинен 644-ü ийгиликтүү ачылып, бул 77,7% түзөт. 2023 жылга салыштырмалуу кылмыштардын саны 290 учурга азайгандыгына карабастан, алдамчылык эң кеңири тараган коркунучтардын бири бойдон калууда. Бул жөн гана алдоо эмес, бул үчүн катуу жазалар каралган кылмыш. Кичинекей сумма үчүн да 500 эсептик көрсөткүчкө чейин айып пул салынат. Эгерде алдамчылык олуттуу өлчөмдө же топ тарабынан жазалса, 3 жылга чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн. Ал эмес сумма чоң болсо 2000 эсептик көрсөткүчкө чейин айып пул же 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Мыйзам ар дайым адал эмгек менен эмес, алдоо жолу менен пайда көрүүнү көздөгөндөрдү жазалайт. Жанара Есенова, Айсулуу Омурзакова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. Бишкекте хоккей боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатынын биринчи этабы өтөт. 19-23 март күндөрү Бишкек арена муз аянтчасында хоккей боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатынын биринчи этабы старт алат. Мелдешке Дордой, Байзак Батыр, Нарын Алга жана КТЖ командалары катышат. Жеңүүчүлөргө жаштык дирекциясы тарабынан тиешелүү даражадагы диплом, кубок жана медалдар тапшырылат. Эскерте кетсек, чемпионаттын экинчи этабы май айына мерчемделүүдө. Мына ушундай жаңылыктар топтому бүгүнкү күндү жыйынтыктады. Бул жана башка жаңылыктар менен кененирээк УТРК Чүй телеканалынын социалдык баракчаларынан таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.